Ассаламу алейкум. Қандай қылып? Я. Біреуі облыры ғайы, алдағысы, көріңіз, горы. Екеуі рядом қойып қойдық мұнеке, көрдіңіз бұны? Полностью мұнеке, еме олады. Городской областойда келеді. Уна мекемесі келеткенде. Я. Уна полностью келеді. Оштоғы уна полностью келеді şu жерге. Жүрмізді тән көрсетіп қойын. Жана демеде бардак болуп атпайбы? Достукта пробка тыгын, Навай көчөдө пробка тыгын. Эми такокта калса не будет? Бияк көчүрүп келебиз бардыгын. Техосмотр теги бул эмелер Бардыгы. Эми ушунун ичинде мынакей. Кенен. Ошол бери Токторбаев Жеңишбек Шерматович. Жана ошондой эле ошол кеңештин төрагасы Баятов Болотбек Таалайбекович. Аба кандай жакшы. Сөз Ош шаарынын мэри Токторбаев Жеңишбек Шерматовичке берилет. Оштук бир туугандарым, урматтуу оштуктар, урматтуу жетекчилер. Мына өзүңүздөргө белгилүү Ош шаарында акыркы мезгилде жалпы эле Кыргызстаныбызда, ошонун ичинде Ош шаарында абдан унаа тыгындары көбөйдү. Ошонун ичинде мына ошонун арасында биздин Ош шаарыбызда да абдан унаалар көбөйүп, унаа тыгындары көбөйдү. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү, бизде Ош шаарында эки унааларды каттоочу ишкана бар. Ал областтык Рöögay деп коет, мурдагы эски тил менен айтканда азыр унааларды каттайт. Ал ишканабыз бизде Навай көчөсүндө жайланышкан. Өзүңдөргө жакшы белгилүү, ошол сиздер менен чогуу ачтык элек. Ошол Навай көчөсүндө жайгашкан. Ошол жерде областной ГАИ и бир жак канатында биздин унаа каттоочу мамлекеттик ишкана жайгашкан. Ошол жерде биз толук 6 тилкелүү жол жасадык, но тилекке каршы. Ошол жер дагы эле автоунаалар көп, автотыгын. Ошол автоунаалардын тыгынын эске алуу менен ошондой эле шаардын чекесинде жана достук өткөрмө пунктуна баратканда биздин шаардык ГАИ жайгашкан. Ошонун дагы бир канатында биздин шаардык унааларды каттоочу ишкана жайгашкан. Ал жерде дагы вечная пробка. Урматтуу бир туугандарым, унаа ишканасы начар иштейт дегенден мен алысмын. Бирок ушул маселени те Бишкектен келип унаа кызматкерлери унаа ишканасы чече албайт. Аны биз жергиликтүү бийлик, жергиликтүү мэрия чечип беришибиз керек. Ошон үчүн урматтуу меймандар, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен, урматтуу генерал Камчы Кыдыршаевичтин тапшырмасы менен ал кишилерди мен айтканмын, эгер колдон келсе ошондой жаңы имараттарды куруп, Рöögайлар сөзсүз шаардын сыртына чыгыш керек деген ойлорун билдирди. Урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен ошол биз бүгүн областтык унаа каттоочу ишканасын, ошондой эле шаардык унааларды каттоо ишканасын ушул жерге мынакей мезгил кутучасын сиздерде салалы деп чакырдым. Бул жердин жалпы аянты 4 гектар, 2 гектары областтык унаа каттоочу жайына, 2 гектары шаардык унаа каттоочу жайына бөлүнүп берилет. Жер биздин жер, муниципалитеттин жери, мэриянын жери. Кудай кааласа, ошол бир июнь айларынын этегинде ошол 2 унаа каттоочу ишкананы толугу менен ишке берели деп азыр аракеттенип атабыз. Ушул унаа базарында Рöögay болсо аябай сонун болмок, элге жакшы болмок. Ушул базардан чыгып эле областтан келген биздин бир туугандарыбыз Облырөөгө келип, шаардан келген бир туугандарыбыз шаардык унаа каттоочу жайга кирип, өздөрүнүн унааларын жанагы өздөрүнө өткөрүшкө мүмкүнчүлүк түзүлөт деп жакшы ниет кылып койдум элем. Ошол мына Кудай кааласа ошол ниетибиз орундалды. Урматтуу Ош шаарынын коноктору, мына бүгүн өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бүгүнкү күнгө чейин, бүгүнкү күндө эле көп жерде ачылыш,
көп жерде ушундай жаңы иш баштоодун алдында турабыз. ишти баштай бер. Мен ойлойм, Куя бер. бул өлкөбүздүн, мамлекетибиздин өнүгүү темпи ушул темпте кете турган болсок, биз жакшылыкка чогуу жетебиз деп ойлойм. Урматтуу коноктор, урматтуу кесиптештер, бүгүн биз үчүн абдан маанилүү күн болуп турат. Ош шаарынын Жапалак айылындагы Унаа базарынын аймагында заманбап имараттын куруусуна арналган мезгил кутучасын салуу аземи болуп турат. Бул имарат Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармасына караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо боюнча мамлекеттик борбордун Ош шаардык жана Ош региондук бөлүмдөрүн бириктирип, элге заманбап шартта мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүгө жол ачат. Ош шаарынын мэриясына айрыкча мэрибиз Жеңишбек Шермаматовичке бул жер тилкесин бөлүп берип, куруу иштерин баштап колдоо көрсөткөнү үчүн терең ыраазычылык билдирип кетейин. Жаңы имарат проект боюнча 2 блоктон турат. Ошол проекттер буюрса, имарат буюрса ишке кирсе, Ош шаарынын тургундарына жана Ош областынын тургундарына жакшы шарттарды түзүп берет. Так, урматтуу туугандар, урматтуу журналисттер, ак жолтой болсун имаратыбыз, батыраак бүтүп ишке кирсин, сизге чоң рахмат. Ошо биздин чакыруубузга келип, келиң сандак чогуу салалы, ана бисмилла. Салар эле? Я. Кана, бисмилла. Bismillahirrahmanirrahim. İmaratımız kutlu olsun, mübarek olsun. Uzaklarımızga hizmet olsun, çağrınızga faydası versin. Ana bismillah. Мынакей, мана кат болдула, кыздар балдар, мынакей. Ош шаардык жана региондук бөлүмдөрүнүн имараттарынын курулушун баштоого мезгил кутусу салынды. Мезгил кутусу 100 жылдан кийин Кудай калса ачылат. Куттуктайм. Куттуктайм. Ажабыр. Amin. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Buna Allah Teala şul buna katlıçı cayımızda kapsulasını salvatavuz. Allah Teala kutlu kılsın. Elimizge yurtumuzda kut kılsın. Buna şunun başında turvatkan jedekçimiz Jengişbek Şermatoviç. Den soluğunuz için olsun. İşinizge iyilik versin. Yolunuzda açık kılsın. Kudayım özü koldosun. Kudayım özü korgosun. Tuğra yolga özü joldosun. Buna jedekçimiz prezidentimiz, hurmatlı prezidentimiz Satır Nurgözevich, hurmatlı generalımız Kamçı Kıdırşaevich. Allah Teala şu çeçkinlik adamları taşlavada dağımından bir yağına Kırgızstanımızın ösü önüsüne çoğun salım koşup ve iştin bermetinde olan Kırgızstan'ı öse versin. Tınç bolalı, intibak bolalı, birimlikte bolalı. Amin. Allah ekber.